Айлананы қарап, Иса ибадаткананын зекет сала турган үкөгүнө акчаларын салып жаткан байларды көрдү. Ошондой эле колунда жок бир жесир аялдын да 2 тыйын салып жатканын көрдү. Ошондо Иса айтты: Силерге бир чындыкты айтып коеюн. Мына бул колунда жок жесир аял баарынан көп салды. Анткени баары өздөрүнөн артканын зекетке беришсе, бул аял өзү бечара болуп туруп, колунда болгонун бүт салып берди, деди. Кимдир бирөөлөр ибадаткана асыл таштар менен жасалгаланып, Кудайга арналган тартуулар менен кооздолгонун сөз кылып жатышты. Муну уккан Иса аларга кайрылып: силер ушул имаратты көрүп турасыңарбы? Таш үстүнө таш калбай, баары талкалана турган күндөр келет, деди. Алар Исадан: Устат, бул качан болот? Ушулар ишке ашар алдында кандай жашаан болот? деп сурашты. Иса: сак болгула, алданып калбагыла. Анткени көп адамдар менин атымды жамынып келип, Машаяк менмин жана акыр заман жакындады дешет. Алардын артынан ээрчибегиле. Жакын жерлердеги согуштардын үнүн жана алыс жерлердеги тартипсиздиктер тууралуу угасыңар. Бирок коркуп, үрөйүңөр учпасын. Анткени алгач ушулар болушу керек. Бирок булар акыр заман жакын экенин билдирбейт, деди. Иса дагы мындай деди: бир эл башка элге каршы, бир мамлекет башка мамлекетке каршы согушат. Жерлерде катуу жер титиреп, ачарчылыктар, жугуштуу оорулар болот. Көктө коркунучтуу кубулуштар жана улуу жишаандар көрүнөт. Ал эми ушунун баары ишке ашаардан мурда мага ишенгениңер үчүн силерге зордук көрсөтүп кодулашат. Синагога сотторуна кармап берип, абакка камап, ал тургай падышалар менен өкүмдарлардын алдын алып барышат. Силер болсо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен тууралуу айтып бересиңер. Ошондуктан өзүбүздү кантип актайбыз деп алдыртан түйшүк тартпоону көкүрөгүңөргө түйүп алгыла. Себеби мен силерге кастарыңар каршы чыга да, сүйлөй да албай тургандай чечендик менен даанышмандыкты берем. Силерди атүгүл ата энелериңер, бир туугандарыңар, жакындарыңар менен досторуңар да кармап берип, кээ бириңерди өлтүрүшөт. Мен үчүн баарына жек көрүндү болосуңар. Бирок башыңардан бир тал чачыңар да түшпөйт. Туруктуулук менен өзүңөрдү сактап калгыла. Иерусалим шаарын душмандын аскерлери курчап алганын көргөнүңөрдө, анын каңгырап ээн кала турган кези жакын калган экен деп билгиле. Ошондо Иудеядагылар тоолорго качсын, Иерусалимдегилер шаардан чыгып кетишсин. Ал эми шаардын сыртындагылар ичине киришпесин. Себеби ошол убак Кудайдын элге тиешелүү шыбагасын бере турган убагы. Ушундайча ыйык жазуудагы бул тууралуу жазылгандардын баары жүзөгө ашыш керек. Ошол күндөрү кош бойлуулар менен бала эмизгендердин шору. Анткени жер бетин ырайымсыз зордук зомбулук чулгап, бул элдин башына каардуу жаза жаайт. Алар кылычтан кырылып, колго түшүп, башка элдиктерге туткунга кетишет. Башка элдиктер башкарган доор бүткүчө Иерусалим алардын таманына тепселет. Күндө, айда, жылдыздарда алаамат жишаандары пайда болуп, жерде деңиздер албууттанат. Элдердин үрөйү учуп, эмне кылаарын билишпейт. Жер бетине келе жаткан коркунучтарды күтүп, адамдар эстерин жоготот. Анткени аалам күчтөрү багытынан таят. Ошондолар улуу кудурет жана шаң салтанат менен
булуттарды аралап келе жаткан адам уулун көрүшөт. Силер бул окуялар боло баштаган кезде өйдө туруп жогору жакты карагыла. Себеби ошол убакта куткарыла турган кезиңер жакындап калат. Андан кийин Иса муну ибарат аркылуу түшүндүрдү. Анжир дарагын жана башка дарактарды карагылачы. Жалбырактары чыга баштаганын көрсөңөр, жай жакындап калганын билесиңер. Анын сыңары ушул окуялардын башталганын көргөнүңөрдө Кудай падышачылыгы жакын калганын билгиле. Силерге бир чындыкты айтып коеюн. Мунун баары ушул муундун тушунда болуп өтөт. Асман жер жок болот. Бирок менин сөздөрүм кала берет. Бирок өзүңөргө сак болгула. Той тополоңго берилип, мас болуп, же күндөлүк тиричиликтин түйшүгүнө кирип кетпегиле. Анткени мен кайтып келе турган күн капысынан келет. Ошол күн жер бетинде тургандардын баарынын башына түшкөн тор сыяктуу күтүлбөгөн жерден карп куруп кирип келет. Ошондуктан апааттардан кутулуп, адам уулунун алдында тура алгыдай болуу үчүн ар качан сергек болуп сыйын кыла. Иса ар күнү кечке чейин ибадаткананын короосунда таалим берип, кечинде шаардан чыгып, Зайтун тоосуна барып, ошол жакта түнөп жүрдү. Таң атпай элдин баары аны угуу үчүн ибадатканага келишер эле.